Бүгүн 23 апрель күнгө шейшемби Супер KG порталынын соңку кабар бөлүмүндөгү күн ичинде эң көп окулган кабарлар топтомун сунуштайбыз. Кытайда аял балык жейм деп жатып кашык жутуп алган. Маалыматка ылайык, ал тамактанып жатканда кекиртегине балыктын кылканы туруп калган. Кылканды кашык менен түртүп жиберем деп аш кашыкты жутуп алган. Бул окуядан 10 күн өткөндөн кийин ал ооруканага кайрылган. Дарыгерлерге 13 сантиметрлик кашыкты алып чыгуу үчүн 10 мүнөт убакыт керектелген. Дүйнөдөгү эң мыкты бал наамын бербей келе жаткан Японияда 250 граммы $300 сатылган ат башынын ак балы жөнүндө макала Супер KG порталына жарыяланды. Анда 10 жылдан бери арлар менен достошуп, жанырөгөн эмгегинин үзүрүн көрүп жаткан балчы Равиль Вагисов ат башынын балы кандайча дүйнөдөгү эң сапаттуу номер 1 бал болуп калганын айтып берген. Аталган балдын жана бал арлардын сүрөттөрүн, алар тууралуу маалыматтарды кененирээк соңку кабар бөлүмүнөн окуя аласыздар. Интернетке президент сүйлөп жатканда уйкусурап отурган атка минерлердин сүрөттөрү жарыяланды. Сүрөт 22 апрелде Ош шаарында өткөн Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү аттуу форумунда тартылган. Сүрөттү көргөн айрым социалдык түйүнүн колдонуучулары кайдагы өнүгүү, өсүү, жаңылануу, санариптештирүү, электрондоштуруу боюнча сөз болуп жатат. Алгач буларды ойготуп алалычы деген пикирлерин жазышууда. Азыр болсо биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Ысык көлдүн Жети Көз районунда 3 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Кырсык 22 апрелде кечки саат 6:30 чамасында орун алган. Анда Жигули үлгүсүндөгү унаа өз тилкесинде келе жатканда Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаа каршы тилкеге чыга калып, маңдайынан келип сүзгөн. Бул учурда Жигулинин артынан келе жаткан унаа анын артынан келип сүзүп, Жигули эки унаанын ортосунда калган. Кырсыктан 3 адам каза болду. Даниянын эң бай адамы Шри-Ланкадагы теракттан 3 баласынан айрылды. Маалым болгондой, 46 жаштагы миллиардер жубайы 3 кыз, 1 уулу менен Пасха майрамына карата эс алууга келишкен. 21 апрелде Шри-Ланкада 8 жардыруу болуп, жергиликтүү тургундар, туристтер каза болгон. Каза болгондордун арасында миллиардердин балдары дагы бар экени маалымдалган. Андерс Холх Павлсен аттуу дүйнөдөгү эң бай адам, бестселлер эл аралык кийимдер дүйүнүнүн ээси, британиялык Asos интернет дүкөнүнүн акционери. Ушул жана башка кызыктуу, актуалдуу, ыкчам маалыматтар менен 3W Check It Super Check It KG сайтынан окуп тааныша аласыздар.